Assalamu alaikum. Hurmatlı el jurt, hurmatlı jalpı Kırgız eli, hurmatlı mekendeshler. Men bugün ayabay suyunup turam, antkeni Hamzanın zborunun başlanışından beri bolgonu 7-8 gün ötüp turum. Uşuncha kız aralık içinde jalpı Kırgız eli japatırmak kayrımdulukka jabışıp kızga aralıkta 2 balanın şotun jappanга жетiştik. Kolçalar! Ben oylayım. Buyursa Baykan'ın dağı şotun tez arada çabamız, ağada japatırmak bandımız, hizmet kılavuz, koldan gelişince hizmetimizni kılavuz dep sizlerge televizyona hurmat koyuyorum. Uçmayız. Kendine rahatçılık bildire almagan, Allah'a rahatçılık bildire almaydı değil. Buna usulca adamın toplanışına yeni oğlum şu jardamga muhtaç bolgon oğrup жатқан balдар. Biroq anı uyuşturgan, uşuncha korozun eşigini açıp bergen Askar. Oşon üçün men daim Askarga tereң rahatçılık bildireli dep Jalpel Mustafa kayırma. Askar. Rahmat. Bu nerseni jogopkerçilikti oyunga alış, anı uyuşturuş. Her bir adam men kılalam, men kıla verem dep oylaşı je başlaşı mümkün. Biroq karajat keyde çoğulat, keyde çoğulmayt. En negizgisi, emne üçün bu 2 balanın zboru tez çoğuldu. Men oylayım, Askar'dın çöylösü da kelene gel. Uşunday baylar menen dagı baylanıştı eken. Alardagı köp karajat berip, zbordun tez jabılışına sebepkeri boldu dep oylayım. Endi buyursa kiyinki estafeta boyunca Askar özü kene malumat beret. Men hizmet kılgan bardıq волонтерлорго, жалпы Kırgız eline barыңыздарга ыраазычылык билдирем. Çok rahmat, barakelle. Anda men keyingi sözü mına bardığımız uğramlı uşul жерде Askar dep чын жүрөгүбүздүн агабызды жакшы көрүп куттуктап жатабыз. Askar мырзага дагы бир жолу бир өзгөчө болуп чыгабыз. Askar. Мына ушул сиздин мына мореке чыгас, ушул Askar авто мореке төнөйт мына ушул мекеме өтө берекелүү жери болду, Кудай буйруса. Анда мен сөзү Askar мырзага берейин. Бир шатма болуп чапсаңыздар. Assalamu alaikum to'g'onlar. Kunda bayaq internetga chiqib sizlar tomoqlarda o'tib qoldi. Har biringizlar xush kelibsizlar. Uşul çoğulluğa, uşul zborun çoğuluşuna har biringizlerin sebebingizleri var. Efirdi bölüşmez to'g'onlar, efirdi bölüşmez. Ortada sizler menen Hamza Aslan Baykan'ın ortasındagı adam bolduк, köprü olduk. Sizlerden akçаны alıp, sizlerge malumatты tuura жеткирип, и балдарга zbor çoğultup берүү. Сөздүн башында айта кетейин, азыр бардыңыздар Аскар деп кол чабып атасыздар. Менин артымдагы ушул Атакул ака. Мен өтө ыраазы болдум ушул Атакул акагачы. Бул адамга ыраазычылык айтып коюш керек. Бул аксакал киши бирөөгө итаят кылууну билет экен да. Итаят кылууну билет экен. Кандайдыр бир болсо Аскар, сен ушу амирсап болгонсуң, биз сага итаят кылалы депчи. Бизде ошол үчүн береке болду. Эгерде кимде-ким амирге итаят кылбасаң да береке болбойт, андай учурлар дагы болду биздечи. Ошон үчүн туугандар, ушул менин Аскар авто жамаатыма биринчи очередь ыраазычылык. Ушуларга бир кол берсеңиз. Ушул жигиттер уктаган жок. Мен кандай жүрсөм, мени Аскар бир аз эс алып ал. Сен интернетке чыгып атасың. Элдин көзү сөзү бар. Бир аз эс алып туруп сүйлө деп мени ушу коргоп турган ушул жигиттер болду. Чоң рахмат. Биз жоң гана себепчибиз. Бул жоң гана тарых болду да. Анткеничи жигиттер, бул ровно бүгүн 7-күн. Биз ушул ишке киришкенден баштап бүгүнкү күнгө чейин 7-күн эми болду. 7 күндүн ичинде мындай чогултуу бул көп мамлекеттерде болгон эмес. 1-2 адам берген жок бул жерде. 7 миллион адам берди.
Ушул жерде Кыргызстанда канча адам жашаган болсо, ошонун баардыгы берди деп ойлойм. Москва өлкөсүндөгү, Россия өлкөсүндөгү бир туугандарыбыз өздөрү мусафир болгон болсо дагы ушул акчаларды жеткирип койгула, аманатыбызды берип койгула депчи. Бизге ушундай жигиттер келди. Ушул акыркы менин акчам, ушул менин кошелектө акыркы акчам, менин ден соолугум жакшы, мен жашап кетем дегендер болду. Кичинекей бөбөктөр тыйындарын алып келип берди. Мына кече 4-5 мешок тыйын чогулттук. 10 saat, 12 saat ушул жерде биздин кыздар чогулду. Ошол бүт биздин бөбөктөрдүн акчасы, $100,000 деген акчалар келди. Анын ичинде биздин ушул мамлекетибиз өзүбүз көзөм алып калды. Эң башкысы мамлекетибиз өзү жардам берди. Бизге ушунчалык уруксат берди. Ушунчалык биз азыр чогулганга мүмкүнчүлүк берди. Майы кызматкерлерине рахмат. Бул жерде бир эле мен эмес. Биз жөн гана силердин ортоңуздардагы көпүрө болдук. Ар бириңиздерге рахмат. Ушул кыргыз элим бар экен, кыргыз жерим бар экен. Ушул сборубуз чогулуп калды. Урматтуу алтындар, сиздерди алтын десе болот. Аял киши болуп, баш болуп, ийин болбосун келип бүткүл элди таштап кетти. Мен мынчалык ойлогон эмес элем. Мен мынчалык чогулуп кетет деп ойлогон эмес элем. Биз даже күнүнө 30 миллиондон, күнүнө 20 миллиондон, күнүнө 10 миллиондон ушул жерде акчаларды чогултуп жаттык. М-банкка секундуна 15 минутасына миллион, 1 саатына 2 миллион деген акчалар түштү. Бул эмне деген сумма? Бул жерде эми мындай, кимдин атакты албай калган болсо жигиттер, баардыгыбыз Алла үчүн кылдык. Чындап Алла үчүн кылдык, менин атым аталбай калды деп капа болбой эле коесуздар. Ушул жерде кимде ким тикесине туруп, кимде ким акча берип чуркаган болсо, баардыгыңыздардан Алла разы болсун. Биз бир эле ошол үчүн кылдык да. Ошон үчүн Кудай буйрусамын, бир адамдын акчасын жабабыз дедик эле. Башында Хамза чыккан. Хамзаныкын кандай кылат экенбиз деп бир аз кыжалат болдук. Ровно 3 сутканын ичинде Хамзанын 170 миллион сому жабылды. Андан кийин Байхан чыкты. Байханга ошол күнү 44 миллион сом ушул жерде туруп сүйлөп өткөрүп бергенбиз. Ровно 3 суткадан кийин мына Байхандыкы жабылды. Асландыкы дагы жабылды. Азыр эми ушул Байхан инибиз чыгып, Байханга дагы жакшы сумма өттү. Биз бара-бара токтой экен дедик эле, бара-бара күчөп кетти туугандар. Ошондой эле ушул поколенияларга рахмат. Бир история чыгардым, поколения ушу жакшылыкта жарышалы дедик. Миң деген балдар чогулуп, миллиондогон суммаларды алып келип берип аттыңыздар. Ошон үчүн эми тыңдап болуп коесуздар. Бул самый важный момент. Биз үчүн дагы өтө жоопкерчилик туугандар. Ар кандай сөздөрдү уктук. Ушул жерде бир 20% Атакул экөөнүн интереси бар экен депчи. Ошондой сөздөр болду. Бул ушунчалык азыр эл кол чапкан болсо, эртең ошонун арасынан жаман сүйлөгөндөр дагы болот. Ошон үчүн туугандар, ушул отчетту тыңдап болуп коесуздар. Эгерде кимде ким ушул отчетто бир күмөн болгон болсо, любой время биздин офиске келип, толук так жооп бергенге даярбыз. Бул отчетко бүткүл ушу Асландын, Хамзанын аталары жана анын өкүлдөрү тикеден тике катышып, бүт бардыгын өздөрүнө көзөмөлгө алды. Биздин Аскар Авто жааматы, ошондой эле ушул Атакул ака, Дамир, башка жана башка катышкан балдар өздөрүнүн акча алып келбей ушуларга берип аттык. Биздин М-банк акча түшкөн жок. Качан болгон болсо биз реквизиттерин чыгарып бере алабыз, урматтуу туугандар. Анткени бул чоң жоопкерчилик. 400 миллион, 500 миллион деген бул аябай чоң акча. Ошон үчүн сиздерден бир суранарым угуп турасыздар. Бул кечеги түнү эсептеген отчет. Кечеги түнү. Андан бери акча түштү, бирок эфирди бөлүшүп койгула, азыр жыйынтык чыгат, полный жыйынтык. Байхандын өзүнө эсептеп өткөрүп беребиз. Эфирди бөлүшүп койгула туугандар. Банкка салган акчабыз 1.100.365.995 сом бул наличие акча салганбыз банкка. Ага банковский счетто 217.016.479. Андан кийин АПА фондунда дагы өтө чоң ыраазычылык, анткени алар биз бул нерсени башта электе эле бир Өмүрхан деген жалгыз кыз өзү уюштуруп 8 миллион сом чогултуптур. Бүгүн ошого 200 канча миллион дагы кошуп келди, ал бул жакка жазылган жок. Анткени бул кечеги түнкү отчет. И плюс Москвадан кече эле 7 миллион 200 миң Москвадан келди. Бул наличие. Бирок Тиньковдо 30 канча миллион бу. Кыскасы Тиньковдо дагы өтө чоң суммада акча бар. Ал дагы бүт банковский карталарда. И плюс Жалабаттан кече 4.402.736 доллар бахада созап келип берди. Ошондой эле Каспий 3.135.087 миң бул Каспийге түшкөн акча. Бул эмичи мындай кечеги күнкү отчет боюнча санаганбыз. Анткени биз общий отчет берсек бир эле сумма айтканга туура келет. Оштон кече 5.487.960 сом келген. Бирок Ош өтө чоң результат көргөзүп берди. Оштон жок дегенде 60 миллион сомдон ашык акча чогулду.
Ошондой эле Америкадан биринчи күнү $36,000 келген, бүгүн келип $180,000 акча тапшырып кетти. Америкадагы бир өзгөчө болчу бар, Бишкектеги кечеги наличи 9.780.163 болду. Ысык көлдөн бүгүн 2.800.800 сом келди. Эми бизде мүлктөн тышкары общий отчет ушуга чейин наличи, банкта турган, кыскасы мал мүлктөн, машина, кандайдыр бир товар болгон болсо, наличи жана банкта турган сумма 372.048.120 Эми итоговый сумманы чыгарып берели. Мүлктөрдү примерно рыночный баада санадык. Мындай кете турган баада санадык. Анткени бул жерде биздин чоң машина бар, Майбак, Женес деген биздин урматтуу агаларыбыздан келген аябай берекелүү экен. Ошон үчүн биринчи баладан экинчи бала, экинчи баладан үчүнчү бала койтуп атат. Ал машинелерди ойлойт, Аскар Майбак эмне чыгарбай атасың депчи. Мынал жерге келип ар бириңиздер реклама кылып, рынокко кете турган баада сатып бериңиздер. Көпчүлүгү келип атат $100,000 машиналарды 35.000 сурагандар. Бир аз уялышыбыз керек. Анткени рыночный баада алып кетсек, сиздерге машина калган акча баласына кошулат. Мүлктөрдү общий санаганда 23.286.850 болду. Бул мүлктөр. Эми жигиттер, мүлк дагы, наличи дагы, банктагы акчалар бардыгы чогулуп 395.334.970 сом. Бул жерден 170 миллион Хамзага кетет. Өздөрү айткан сумма 170 миллион. Асланга кетет. Ошондо 55.334.970 сом Байхан инибизге буйрсаңыз. Кочак койла. Байхан инибизге ушунча сумма өтөрүп берди. Бирок 55.334.970 бул биздин түпкү отчетубуз. Андан кийин бүгүн дагы наличи келди. Андан тышкары кечинде $15,000 атталып келген. Аны кошкон эмеспиз. Анткени биз ушундай отчет жазганбыз. Микрофон карап турыңыз. Жыласта турган мүлктөрдүн бардыгын отдельно. Андан кийин флагман, ушул мына флагман Абдел, флагман автосалон деп таанысыңар, Ушул бала кичинекей автосалонунда акча жана мүлктөр биригип бизге общий 8.43.350 сом ушул флагманга бир кошкон. Бул кичинекей бир автосалондон чогултуп келген акча. Бул баланын дагы ушу даражасы өтө сонун келип акчаларды таштап кеткен. Бака 3-7ден mal mülk 230.000 сом geldi. Oslo mal mülk 1.293.000 сом geldi. Moskva'da mal mülk 685.000 rubl geldi. Cilas'ta mal mülk 13.035.500 сом geldi. Her birin detaylı отчет kılıp жазганбыз. Эми биз инсанбыз. Балким арасында бир нерсе кошулбай калышы мүмкүн, бирок максимально санап бергенбиз. Бүгүндөн баштап ушул мүлктөрдүн бардыгы, ашкан сумма бардыгын эгер сиздер уруксат берсеңиздер, бардыгын Байхандын командасына өткөрүп беребиз. Сөзүмдү жыйынтыктап, разысың сиздерге. Ар бириңиздерге рахмат. Мындай болуп кетtikтерин эч кимибиз билген эмескенбиз, бирок ушул нерсе болот экен, ошон үчүн болду. Ар бириңиздер ушул жерге келип бир сомго таштап кеттиңиздер. Биз ушул балдардын жанында жүрүп, ушулардын кандай азапта экенин көрдүк. Болгону 6 күн.
6 gündün içinde biz biraz bolsa dagы çarçadık. Жөн эле акча чогултуп, жөн эле интернетке чыгып. Бирок биздеги чарчоо буларда 2 эсе жана 100 эсе. Анткени булардын канынан жаралган бала ооруп жатат. Ал ооруп жаткан балдарга бүткүл кыргыз эли жардам берди. Урматтуу кыргыз элим, ар дайым ушундай ынтымакта жүрө берели. Бири-бирибизге таң калып бүтпөй койдук. $100,000 деген акчаларды кантип берди деген суроолор жаралды. Кудайым ошол жүрөгүн ачып, ушул балдарга деп берди. Bir-birinden talaşıp gelip akça bergenini men жашоомдо birinci жолу көрдүм. Аскар, ушул 500,000 сомду алып койчу, бирок менин жүзүмдү тартпа деп, мен ошол адамдардын элесин дажы көрө албай калдым. Баардыгы Кудай үчүн деп ушул балдардын өмүрүн тилеп, кичинекей тыйындарды алып келип беришти. Ошолордун катарында сиздер барсыздар. Ушул жерде видеого тартып, прямой эфир аркылуу жеткирген ар бириңиздерге рахмат туугандар. Бизге ыраазы болуңуздар. Бизден кандайдыр бир кемчиликтер кеткен болсо, Аскар Авто жааматы сиздердин алдыңыздарда кечирим сурайбыз. Çok rahmat. Kандай gana ушул жерден отчеткорду уктук. Кымбаттуу кыргыз элим, бул жерде баардыгыңыздар телефонго тарттыңыздар. Мына баардыгы ачык, айкын, мына ушул жерде көз алдыңыздарда. Мына ушул жерден отчеттун берди чогулган акчаларын, кымбаттуу кыргыз элим. Анда